Тагдырга жазылган буйруктан эч ким качып кутула албасы анык. Фактке маалымат порталы тарабынан кайрымдуулук иштерин кылуу демилгеси көтөрүлүп, Сокулук районуна караштуу Панфилов районунун тургуну Гүлзайда Кыдыкованын телефон чалып жардам сураганын четке какпастан сапарга чыктык. Бул жолу Ат башы районунун Кара Суу айылынын тургуну Тимур Жапаров аттуу жигит демөөрчү болуп, эки каарманга берип кой деген аманатын жеткирип келдик. Жалгызбой калган жана анысы аз келгенсип, бир көзү такыр көрбөй, экинчи көзү элес булас караандарды гана көрөрүн айтып, колунда калган бир кызы жана биринчи класска быйыл окуй турган баласы калганын, эки улуу баласы дегени кетти деп 4 баласы менен күйөөсүз калганын айтып өттү. Мен Кыдыкова Гүлзайда Абдыжапаровна 1977 жылы 12 майда 43 жашка чыктым да. Арада. 4 балам бар, 3 эркек, 1 кыз. Улуу балдарым 25-22де. Ошо алар образование ошо мектеп бизде 9 класска чейин да. Ошону эле бүтүп эле башка эч эмелер жок да. Эмелер образование чечинде. Бир баламды окуттук 3 жыл. Академия туризм кетип, шаарда жашап, ушуну шаарда турдук кайтып. Шаарда ооруп анан былтыр бияка көчүп келдик. Бирөөдөн үйүн сурап, карап турабы деп. Эми муну сатам. Жер квартира. Сатам дейт. Жакында эле эмелер келип кетти. Клиенттер көрүп коштук бар. Эгер өтүп кетсе любой күнү көчөдө калабыз да. Бул кыз мына неме да. Канчанчы мектеп котордум? 6 жыл. 4 класты бүттү, 6 жыл мектеп котордук. Кечки баягы үй болгону ошо да, каяка көчсөң ошоктон мектепке кирип эле. Кызыңыз канчанчы класс азыр ошондо? 4 бүттү. 4 бүт болот, э? Балаңыз бойду бүттү. Анан биякта 2 айга бир мектеп. Азыр колуңуздагы 2 бала. Экөө, тигилер деле колумда болчу, просто алар кичине жер участок кылалы деп кетишкен, анан февралда кетсе, эме болуп калды. Карантин болуп отуруп калышты. Дайындары да жок. Не oldu ekan? Азыр видеого бүт эмелерди айтып бериңиз, жашоо турмушуңузду. Şu Москвада отуруп калышты. Анан океанга кетебиз деп аткан, океанга кетип тош керек бирок. İşte Жолдошуңуз көп жыл болдубу? 4 жыл болду, ажырашып кеткенсиз. Бирок азыркы учурда бар. 1 жыл болду, 1200 сомдон берет Төкөн. Төкөн атасы эле ажырашкан. Төкөн атасы. Ошондо кийинки күйөөңүздүн балдары, бул экөө 1200 төлөйт. Ошо кече пособие алгам. Пособие канча аласыз? 4000 пособие, 1000 сом компенсация льгота. Анан эми Көтөн окуучу азыр мектепке деле бир китебин 250 сом. Аны алып бересиң. Ошо эки окуучу кыйын эле мына бала. Кайра памперс кийебиз. Жетиге чыгат августта. Былтыр больницага көргөзсөм лечениясына 4-5 миң жазган, анан ал кагазда жок да. Кайра жок. Балаңыздын диагнозун телефонда мен отуруп экен башында. Башынан эле ошондой айтып атчы. Анан кийин айык лечение 1 айлык кезинде болгонбуз, мама көз карстап. Анан вроде жакшы болду, анан кийин кайра томография салганга каражат жок салган. Ошо сүйген ошо сүйген токтойт, токтойт вообще сезбей уктайт. Көтөрүп барып каражат турбайт. Машинкадан кетип барса уктап калса да сип. Бир жолу кышында шаардан келет мамамдыкына. Астанадан алып турат да мам. Ошондо сип койгондон бул үйдөн жылан чыгат экен, жаста 2 жылан алып чыктым. Кошунан чак. Эшин алдында жыландар көп. Өткөндө байкем келип кол менен жамыр жааганда чөп чулганбыз, үчөөсү отуруп аткан. Байкем мунун баарын качан жумган элем деп. 2 күн жатып тегеречип баарын чагып кеткен, кайта эле чөп басып кетти. Жыландар көп экен айылда. Анан суу жылан чак кетти, бирок тийишпесең. Ага басып алышы мүмкүн да. Мен бул көрбөйсүң да чөптү. Мен могу көрбөйм, алар деле байкабайт да. Система. Анан мектептен жардам берейин десем, өкөнү китеп менен тетрадьтер апапак болуп көрүнөт да. Вообще жазуулар жок мен үчүн. Могу кыздагы
ошонукуна жардам берем. Бул жакшы окуйт, отличница. Буга жардам берем. Балдардын баары эле жакшы окуйт, мен өзүм да жакшы окугам да. Окутканга эме жок да. Каражат. Атап баары эле жакшы окушту. Бул болсо чачымды өстүрөм деп өстүрөт. 2ге өрүп бер дейт, ага да өрө албайм да 2ге. Ошо участок алабыз го. Эми 2 жыл спонсорлоп жүрдүм да, мынакта ата бар, Мухаммед байке. 75 келип калдык. Ошо ата менен 2 жыл кыдырдым мен. Бишкекте жал эме. Ошо кыдырып жүргөм, анан эми бир да арабтар эметпей койду, кыргыздар эле отурат экен, документтерди албай коюшту. Эме дейт, күйөөң өлүп калыш керек, смерти кагаз. Бирок көп эле угуп атам, үйлөр салып берип атышат, мендей эле адам. Даже менден да жакшыраак. Ошо бир гана инвалид эмес. Даже просто көп балаларды эле үй алып аткандарын угуп атам да. Бүйөсү бар болсо да мындай иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар тааныш билиш аркылуу, Ажырашкан боюнча ЗАГСтын немеси барбы? Инвалидность бар документ. Инвалидность мага 2008 берилген, азыр ошо любой күнү көргөн аласың дешкен да. Сиздин ошол көзүңүз качан башталып ооруп баштаганына Мен ошо билген жокмун да, билбейм, детство деп коюшту. Бул оору ушундай дейт, кийин баралар койду. Больницаларга көрүндүңүзбү? 6 ай сайын жатам, өрүм сайын 2 айда пенсиям болсо. Больницада эле бекер деп айтылган менен баягы жатканым бекер жана 1600 сом төлөбөйбүз. А бирок дары-дармек, тамак аш баарын сатып аласың да. Бир пенсиямды ошого коем, 2 айда ошо жатам. Сизде азыр ошо диагноз тууралуу кагаздарыңыз барбы? Камерага тартып алабыз. Келсем, каяктан көрдүм. Жана полкада документтер турбадыбы? Анан документтерин Ошакта. Оригиналдарды алып кетчи. Оригиналдар. Баягы билесиң, күнү салафанда сен айтчу элең мондай. Көп кагаз менен. Атың ким? Шумовда. Чоңунда ким болосуң? Банк. Банкта иштейсиңби? Молодец. Жакшы окуп атасыңбы? Ошо күн келечеги кандай болот? Ошо спонсор баягы элдер изгутка кирип, телефон чукулап табалышат экен, мен ага да кире албайм. Издей албайм. Может, издесем, может, тапмасмын. Балдар Сүйлөшө элексиз балдар менен. Телефон чалып турушабы? Чалып турушкан, анан связь жок болуп. Океанга жетишкен болчу мен. Иштейбиз. Сиңдим айтып дейт. Окуптун асаман тияка кетти. Бир кезде могу мектептен 3 класс окуганда болмаган. Эми опоруп качкан мектептен жок, сарык. Өкөнтүн боорлору да ооруйт. Өкөнтүн арык. Күндө чалып, кандай да тасмар коркуну сар. Чыдап турбасың, сабырда бересиң. Оригиналап келди. Эме, оригинал өкүл. Эме, инвалиднян эме, развод. А мне сот чечимин чыгарганда 3 бөлүгүн төлөп берсин деп айыптан. Ушу быйыл Көкөлдөштө жашайбы билбейм азыр. Бирок ошокто квартирада жашап, айдан деген барбы? Нан жабат да бөлкө нан. Жок дегенде 12 000 табат да. Ушу 3 бөлүгү 3 000 төлөп, 4 000 төлөш керек эле да 2 балага. Жок. Анан Октябрьский суд менен бардык, ал айтты, Октябрьский Гүлнур эже, судебный исполнитель. Машина менен алып барылган. Машинада алып же такси менен. Мейли деп мамам такси менен бүткөнсө бардым. Жумушуна барсак, орустар бухгалтериясына. Аякта чёрный деп билем да. Чёрный бухгалтерия өзүнүн патент төлөйм. 3600 сом алат дейт, так бар. Документ боюнча. 3600 сом, ушу 1200 сом төлөп. Кантип ушу 3600 сом алат. Жекелеп квартирасына, тамак ашына, жатаганасына өзүнү деле жетпейт. Анан Гүлнур эже айтат, закон боюнча тура эле берет. Оплат боюнча. Спонсорлорду ошо мен Вознесеновго,
Карабалта жакта. Анан Алексеевка, анан кийин ол Шопоков, Беловский, Садовый, ушулардын баарын арабтар үй салышыптыр да, анан многодетныйлар деле кирип атыптыр, бирок өздөрү иштейт. Мага ошо инвалид эмес да, хотя бы иштеп барганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолор деле үй алып атышты арабтардан. Просто кантип табачы. Билбейм ошо. Мага хотя бы участок болсо үй салып деп коем да, бирок участкам болсо үй салып. Тапканда ташыгандар, ока ташыганда артып кетсе. Балаңызды нолевой класска уже бердиңиз да, быйыл? Бүттү, бирге кириш керек. Нолго келеректе биринчи могу арабтардын Давха деген мектеби бар болчу. Ошого барганбыз да, мага Давхага берип коелу дегем да. Кичине иман жолун арабча үйрөнүп, кичине Кудайдын эмесине үйрөнүп, эркек да буну менин папасы болгондон кичине өзү үйрөнүп эле эркек. Тарбияны айтам дейм. Анан кийин берели десек, айыл условиясы жакшы деп уккам да. Кварталда көмүр сөмүр жардам берип продукты ушундайлар болбосо да муну билими күчтүү болмок да. Аяктан да карабыз сурап болушту. Мындай берем десе контракт 9000 сом дейт, нолевой. Нолевкалар. Бирден баштап 20 000 экен контракт жылына. Якта окуткандар бар. Биздин айылда якта мамам айылында 2-ден 3 түн окуткандар бар оштук. Акчалары көп болсо 20 000ден 2 болот. Ошо менен барганбыз айтчы муслим. Мен тайнең болуп бар. Бая мектеп сонун экен деп коймун, столовойга. Күнү жекин бардым да. Барган эмес, сени да барганбыз. Аягы кыстата албайт, жалаң балдардын мектеби да, Давка. Мектеп эркек балдар деле ашат да. Ошого берип коеюн дегем да, жок дейм, ошо билимдүү болуп. Бирок эме жакшы окушат, балдардан эме жок. Тамеки чегишпейт, насвай чегишпейт, арак ичпейт, пиво ичпейт. Ал жагынан жакшы, анан ден соолуктары начар болуп анан. Билимдери бар, бирок акча жок дегендей ошо. Да былтыр берки улуу баламды айттым, мен тиги го менеджерди бүт, сен деле бирдемке бүтүп ал деп Карабалтан бир гуманитарный бир колледжине өткөн, биринчи курсун бүттү, мугалим. Бияка мектепке кирип иштеген кышта 4000 сом алат экен. 4000 сомдун 2000 сомун кагаздарга кетип калат экен. Аны 2000 сом эмне жетет? Бирок окуп атат да, баягы экономический жагына которулган. Сиздин көзүңүзгө мисалы азыр дем өрүшлөр чыгып, операция жасаталы десе, кандай дейсиз? Эгер мен диагнозум операция болсо, гарантия беришсе жасатмакмын, эгер ошону айыктырабыз. Бирок азыр биякта врачтар жасаткан болбойт атат да. Эме дүйнө жүзүндө пигментная дегенерация сетчатки айыкпайт дейт. Сетчатканы сонда. Любой күнү басып баратып көрбөй калышы мүмкүн. Билбейбиз дейт кайсы күнү. Мен оң көзүм көрбөй калдым. Ошо 2008-те өкөнүкү мындай эмеде мындай 4 бөлүк кылып туруп тартканда томография. Көздүн 4-түнчү бөлүктөр калыптыр да, мурунун жанындачы. Анын оң көз көрбөй калды. Адам эле өкөнү көрөдүм да. Анан сол көздүкү ошо кичине эле калды деди да, анан ошону. Бирок сол көзүңүз андай кичине көрөт да? Бирок аябай свет кичине көрөт деген ошо жарык деле фигураларды, бирок светтерди көрө албайм, различие эте алам. Ак менен эле кара да. Анан кийин ошо менен светтерди различие эте албайм. Анан балдарымды деле, балдардын арасында турса, көчөдө турса, эмете албайм, айырма албайм. Үндөрүнөн тааныбайм, экранда Гүлнур деп, тиги балдар, чоң балдар менен турса, үндөрүнөн тааныйм. Могу 2 айылды эми полный болбосо да, эми көбүн үндөрүнөн тааныйм, маршрутка түшсөм, эгер сүйлөп калышса тааныйм да ким экенин, кимдер менен учурашып атам. Мени баары эле жакта билишет. Булар сабакта болуп калган учурда үйдө жалгыз эле болуп калат экенсиз да? Эме да өкөнүкү эме да бири кеткенде бири келип, бул келип калат, нолевой болчу да. Бул 10:30 менен кетет маршрутка менен. Анан кайта 12 менен келип калат. А тиги кыз 12 менен кетчү, ал бирде окуучу да. А бул келгенде тиги кетип калчу. Машка үйгө чейин келип алып кетеби? Жок, огороддон чыгарып. Огород.
үйдөн келбейт, бул көчөгө кирбейт, жана тияк башына барат бүттөн. Азыр мына тиги холодильникте бір күннен сатып келип койдум көбүрөөк. Мындай жегенибизгечи. Өткөндө нан жабайын деп ачытып койсом, кызым экөөбүз листтерди майлап салганбыз да. Бышырып атканда тиги ала коюп колум күйүүсү болуп араңайып койду колда. Кыстык. Ошону жаппай эле койчу, нанды мындай эле 1-2 бөлүп алып келип эле жеп тура алчу. Мамам келди, нан алып. Анан кийин тамак жаынан ошо майын көбүрөөк куюп, өтө эле көп куям да, аз куяммыш да. Муну корком буга май сай чачырап, да бир жерин күйүүсү болот. Булар пока билбейт да, кичинекей болуп коет бир аз. Тиги балдарым жазачы экөөдөн. Тамак жазачы. Баягыда карантин убакта айтып атпайбы Москвада, мама акчабызды экономдоп. Тиги балам бурун кеткен да күздө. Айтып атпайбы, мама мен акча чогултуп койгом жакшы болуптур бул. Байкем экөөбүзгө жетти, ата байкем отуруп калды келе мен. Экөөбүзгө ачка калмак экенбиз. Экономдоп атабыз. Айс байкем унап келип нан жаап атат. Катыраак жүрүп койгом, наныбыз капкатуу болуп 3 күн жедик деп койду. Жаман жүрөгүм ортолорго. Камырды катып жүрсөм аны айттым. Азиз байкеңе айтпайсың, Мадлет, мындай кичине суюгураак кылса нан жумшагыраак болот. Анан коюп катуу кылсаң аны таштай болот да наны десем. Ошонан жаап жеп атабыз экономдоп. Мага билесизби, бияка бир магазинге барып келсең 2000 рубль чыгып кетет деп койду. 3 күндө 1-2 рубль чыгып кетет продукттар деп. Ошон үчүн нан жаап жеп атабыз. Анан бул ошо баягы колум күйүүсү болуп, араңайып болуп, мындай өзү асар үрбак. Оған келечектен ойлойм, чоңойгон. Ошо көрбөй алсаң баары бир коргоомдо. Келин бар болчу, неберем 3 жашта. Алар 1-май күнү кетип калышпады таштап. Тажады эле. 4 жолу кетти, 5 жолу кетти, 5 Видео кайрылды. Алар өздөрүнүн үйү бар да. Каласында да мамасы үй салып бар. Биз, конечно, үйүбүз жок. Бизге теңсиндер. Баласынын оорусу да ички мээдеги басым менен оорурун айтып, каарманыбыздын жана жаш баласынын ыйлаганын көрүп, жанында чыдап туруу кыйын болду. Эч кимдин башына мындай оор күндү туш кылбасын дейле. Ал эми экинчи каарманыбыз мындан бир нече убакыт мурда Керемет аттуу эжекке кызынын эпилепсия, башкача айтканда талма менен айтып чыккан. Бүгүн ал эжекеге чалсак, Бишкекке келгенин, ооруган кызынын дарыгерге көргөзөрүн айтып, Тимур аттуу демөөрчүгө өз ыраазычылыгын айтып өттү. Көрүүчүлөр, биздин арабызда дагы кайдыгер карабаган патриот мекендештерибиз дагы жок эмес экен. Демөөрчү болуп, мына ушул берген аманатын азыр Керемет аттуу эжекебизге берип коелу деп келдик. Сизге алда болсо өз коомуна келейин дедим. Чын болуп, өмүрүңүз uzun болуп, өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз. Чоң рахмат, Тимур Жапаров. Үй бүлөңө, ата-энеңе ден соолук каалайм. Бактылуу болгула, үй бүлөңөр менен. Факт кежи медиа порталына чоң рахмат. Ушундай демөөрчүлөрүбүз көп болсун. Рахмат ушунча жардам бергениңиздерге. Аллах разы болсун силерге дагы. Жакшы жашоону жана ден соолукту жараткан ар бир мусулманга буйруса экен деген каалоо тилек менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Биздин YouTube каналыбызга жазылганды унутпаңыздар.